азыр менин коллегам Мегин Абдалиевич айтып койгондо, ушул АТЭдин алкагында Бишкекке кошулган айылдардын пенсионерлерге Бишкектин коомдук транспорт менен акысыз колдонуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушу. Саламатсыздарбы? Уруксат болсо мен жооп берип коеюн. Улан Бейшенбаев, транспорт жана жол транспорттук инфраструктура түзүм өнүктүрүү департаментинин директору. Карим Илимзарович, ооба биз Кыргыз Республикасы соцфонду менен биргеликте жыйын өткөргөнбүз, ордуна чыгып түшүндүрүү иштерин да жүргүзгөнбүз. Азыр биздин жаңы кошулган аймактарда жарандар Аламедин жана Сокулук райондорунун соцфондон чыгып Бишкекке, Свердловский же Первомайский же Ленинский районуна келип отурушу керек да алар. Ошондо алардыкын сразу биз тулпар карточкаларын чыгарып беребиз. Бул өздөрүнүкү болот да. Бул жерде маселе мындай да, азыркы убагында кече мага 5-6 пенсионерлер келген округумданчы. Алар өзүнүн наарызы айтып коюп атат. Мен тиги коомдук транспортко киргенден кийин мен пенсионермин десе, тулпар барбы жок, ошону төлөп бериш керек депчи. Ошондой эле бардык пенсионерге Бишкектин транспорт менен акысыз колдонуу мүмкүнчүлүгү барбы жокпу? Бул укугу тең болуш керек деп айтып коюп атат да. Мен пенсионер Кыргыз Республикасы пенсионермин деп айтып коюп атат да. Ушул маселе кандай карайсыз? Бүгүнкү күнү Карим Илимзарович, шаардык пропискасы барлар коомдук транспортто тулпар карточкасы менен жүрө алат. Себеп дегенде бул жарандарга, пенсионерлерге биз шаардык бюджеттин эсебинен субсидия бөлүп беребиз. Ошон үчүн шаардык пропискалары болуш керек да. Бирок ошол ишти дагы алып барыш керек да. Айбек Жанышбекович, сиз дагы көзөмөлдөп алып коюңузчу. Эске алайлык. Көп болсо биздин Бишкекке канча бир айдын ичинде 500-600 пенсионер мүмкүн келет да. Бирок алардын нааразы болбош керек да. Анан азыр мага бир шайлоочу жазып койдук да. Прошу обратить внимание мэрию город Бишкек на отрезок улицы Чуйкова, Коенкозова до улицы Исанова. Это Первомайский район деп. Там превратился в очень опасный участок. Там школа есть. Айбек Жанышбекович, ушул маселе дагы сунуштары же көзөмөлгө алып коюңузчу. Мейли, рахмат, ийгиликтер каалайм.